Вирус денебизге кандай таасир этет? Вирустар дем алуу жана байланыш аркылуу таркайт. Коронавирус биз кармаган нерселерден жугат. Бул нерселерде жашоо убактыга, буюмдарга карап өзгөрөт. Колубузга жуккан вирус денебизге болсо ооз, мурун жана көз аркылуу кирет. Денебизде болсо эң көп өпкө, көк боор жана ичеги таасир этет. Өпкөгө жеткен вирус клеткаларды тешип, өпкөдө көбөйө баштайт. Бул вируска чыдабай калган орган өзүнүн функциясын жоготуп, жеңилип баштайт. Вирус андан кийин башка органдарга өтөт. Вирустун жайылышы тез болот. 10 күн ичинде миллиардка жеткен вирус өпкөнү каптап калат. Коронавирусту жеңгендерге болсо иммунитет коронавирусту жеңип, башка органдарга жайылып кетишине бөгөт коет. Мындай абалда кишилер коронавирустун жеңил түрү менен ооруган болот. Чүчкүрүү, баш ооруу, кургак жөтөл менен өткөрөт. Ал эми иммунитетти алсыз адамга вирус чукса дем алуу соорлошот, табити жоголот, көкүрөгү катуу ооруйт же кысылат. Вирус канга аралашып кетсе өлүмгө дуушар болот.